Рамазан айы ушундай ыйгай, кайсы нерсени, кайсы планды, проектти, кайсы ишти, жакшы ишти сен ниет кылсаң, ушу айда ниет кыл. Сөзсүз ишке ашат деген да. Үмүтсүз болбо. Үмүтсүз болбо. Үмүтсүз биздин динибизде жок. Үмүтсүз шайтанда. Ишин кишине жүрүшпөй атса, Кудайым сага жакындатканды каалап атат. Бирөө сага тоскоолдук кылып атса, сен таза эле болсоң, ойлонбо, Алла 10 жерди ачат башка. Bir жер тосулдубу, 10 жер ачылат сага. Сен адам главный сен Алла менен болгон чынчылдыгың керек. Алла менен болгон сенинче байланышың керек. Аллага болгон үмүтүң, коркуң. Аллага туура жакшы күмөндө бол. Мен канча иш баштадым, жүрүшпөй калды анда мында. Ничего такого. Сөзсүз жүрүшөт. Просто Алла Таала сени сынап атат, өзүнө жакындатыш үчүн. Сени канчалык бекем экенин көргүсү келип атат. Канчалык мээнетке, канчалык Аллага болгон үмүтүңдү арттырып, ошону көргүсү келип атат Алла Таала. Так что иншалла Рамазан айы бардык жакшылыктардын башаты.